Саламатсыңарбы? Мени сүйүктүү, ардактуу, сулуу, татынакай катышуучуларым. Мына бүгүн экинчи күндү баштайбыз. Экинчи сабак башталат. Эми бир аз күтөт окшойбуз дагы. Кана азыр кирди араң эле 9 киши кирди. Бир аз күтөлү, бир 10 чакты мүнөт күтөлү, анан баштайлы. 10-убузга баштай берсек, калгандар укпай калып анан эмнеден башталды эле, кантип башталды эле деп бизди кайра алаксытат. Жакшы, мына могу жерде Чолпон, Рая, Мира, Роза, Алина, Кенже көчөдө кирген, Венера да кирген, Айниза, Акан кирген, Назаркулова Света кирген. Ал эми бүгүнкү жаңы киргендер кыздар бир деп жазып койгула. Мен байкап турайын. Ким жаңы кирди, ким көчөгүнкү. Абдылда кызы Чолпон бар болчу, Рая бар болчу, Мира, Кошонова Роза бар болчу, Ильяс кызы Исакова Кенже активдүү катышып атат. Зулкумар бүгүн кирип атат окшойсуң. Бүгүн жаңы кирген болсоң, бир деп жазып кой. Гүлүм бүгүн жаңы кирдиң окшойт. Салтанат, Манзура, дагы Салтанат. 2 Салтанат бар окшойт бизде. Анияз Акан. Суроолор барбы? Суроолорду бересиңерби? Сурооңор болсо бергиле. Бүгүнкү катышкандар 22 болду араз. Моореке Чолпон бар болчу. Кушонова Роза. Good morning. Абдалда кызы Чолпон бүгүн кириптирсиң, э? Аниза Кан бүгүн кирдиңби? Саламатсыңарбы? Курс 3 күн бекер болот эмес беле? Ооба, 3 күн бекер. Рая, саламатсызбы? Райкан, звук угулуп атабы? Жакшы угулуп атамбы? Жакшы көрүнүп атамбы силерге? Hello, Манзура, hello. Эмне деди? Саламатсызбы дейт. Туура, Дарика. Саламатчылык, Алмаз кызы Сайкал көчө көргөм сени. Баарыңыздарга салам, рахмат. Кечээ кирген, Аниза Кан кечээ кирген, көргөм, угулуп жатат, жакшы. Мен кире албай жатам, көрүнбөй жатат дейт. Саламатсызбы, көрүнбөй жатат деген Нуризат деген кыз кире албайыптыр го. Сабина, hello. Баары жакшы болуп жатат, жакшы. Саламатсызбы? Гүлүм, саламатчылык. Шүгүр, жакшы болуп атат. Эми 31 киши болду. Дагы бир кана азыр 10:30га чейин дагы жакшылап күтөбүз. Көчөгүнкү келгендер азаматсыңар, дагы киришсин. Кичине күтүп туралы запустить. Количество мест 569 кишиге орун бар. Эркен кире берсеңер болот. 32 киши болду. Кана кимде кандай суроо бар? Суроо жок окшойт, эч кимде. Эми азыр баары кирип бүткөндөн кийин көпчүлүгү баары жакшы болуп жатат. Жакшы көрүнүп жатат, сүйлөшүүбүз акырыныраак болуп жатат дейт. Макул, катуураак сүйлө, запустить. Башкалар кире албай аткандар.
жакшы эле көрүнүп жатат. Эми ушунча киши кирген соң баштай берсекпи же кое туралыбы? Анткени көчөккө киргендерден кээ бирлери кире элек болуп жатат. Дарья, саламатчылык. Көрүнбөй жатса экранды бастыңарбы? Касмира бүгүн кирдиңби? Көчө кирген болчусуң, э? Касмира, Гүлмира Рустамбекова бар. Эми ошентип сабагыбызды баштайт окшойбуз. Киргендер кирип калды, киребектер болсо дагы киришет. Бүгүнкү сабагыбызды ошентип баштайлы. Кармап жаткан орозоңуздар, кымбаттууларым, кабыл болсун. Жегениңиздер күч кубат болсун. Кармаган орозоңуздар соопко толсун. Жараткан ар бир жакшы ниетиңерди, дуба тилегиңиздерди кабыл кылсын. Үйүңүздөрдө береке, дениңиздерде ден соолук, жүрөгүңүздөрдө ыйман болсун. Бүгүн кичине үнүм каргылданып калыптыр, көчө муздак суу ичкем. Үмүтүңүздөргө жарык кошулуп турсун. Кутман таң асылдарым, кутман таң. Эми бүгүн ушинтип экинчи күнүбүздүн биринчи сабагын баштап атабыз. Эми адегенде англис тили кимге керек, эмне үчүн керек, ошону айталы, ошону сүйлөшөлү. Англис тилди биз нөлдөн баштап атабыз. Англис тили негизи саякаттаганга керек. Анткени азыр элдин баары саякатка чыкканга жакшы көрөт. Анткени дүйнө жүзүнө жолдор ачылды. Мурда биз Советтер Союзу убагында, биздин жаш кезибизде мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Бир гана Советтер Союзунун ичинде эле жүрө берчүбүз. Ал эми дүйнөнүн төгөрөктүн төрт бурчуна барганга, дүйнө жүзүн кыдырып келгенге толук мүмкүнчүлүк бар. Анан барганда эле бөлөк тилди сүйлөй албай, кыйналып, анан кийин котормочу жалдап, а котормочу деген алар силердин кыйналып турганыңарды көрөт дагы, абдан көп акча алып коет. Ошон үчүн саякатка эртеби, кечпи баарыңар саякаттайсыңар. Баарыңарга эркин сүйлөгөнгө англис тили керек. Жумуш табыш үчүн да англис тили керек. Азыр биздин мамлекетте завод, фабрикалар почти жок эсе. Жумушчу орундар жок эсе. Анан азыркы мезгилде акча табыш үчүн көптөгөн элдер чет мамлекетке чыгып, өз каражандарын багып, үй бүлөсүн багып келиш үчүн, багыш үчүн саякатка эмес, жумушка кетип атышат. Англияга кетип атышат. Бүлдүркөн чогултканга, жер жемиш жашылча чогултканга иши керек деп ал жака кетип атат. Баардык жерде англис тили. Мисалы мен Германияда жүрдүм. Германияда деле такылдатып эле англисче сүйлөп аттым. Немистер да англисче сүйлөйт. Анткени англис тили бүт дүйнөнү багынтып койгон. Кытайга барсаң да англисче сүйлөйсүң. Турцияда жүрдүм мына. Турцияга мен 3 жолу бардым. Биринчи жолу кызым менен бардым. Кызым мени эс алдырды. Бодрум деген кыйын шаары бар экен. Ошону эс алдык. Англис тилин билгенибиз үчүн кызым да кыйналган жок, мен да кыйналган жокмун. Ээн эркин жыргап, көп шаарлардын кыдырдык. Ал эми экинчи жолу барганда шайыр апа болуп ырдап бардык. 84 шайыр апа бардык. Англис тилин билбегендер мага жабышты.
Кетиги эмне деп атат? Айтып койчу, которуп койчу. Баары мага балга жабышкан арыдай болуп жабышып алышты. Мына англис тилдин баркы кандай. Анан 3-чү жолу барганда, былтыр дагы бардым. Жазуучу, акын, котормочу, режиссер болуп бардым. Азербайжан элдеринин маданиятынын 10 күндүгү Турцияда өттү. Ошондо мен чакырылып, ардактуу конок болуп, ошол жака 10 күн жүрүп келдим. Ошол 10 күн ичинде мени бардыгы, ой, англисчени билет экенсиң, жүрү тияка алып барчы, жүрү бияка алып барчы, сен англис тилиң кереги тийип атат деп мага жалдарашты. Мына англис тилдин кандай кереги бар. Англис тили дагы кандайларга керек? Англис тили мына азыр техника өстү. Онлайн сабактар өсүп атат. Онлайн менен адамдар акча таап атышат. Ал эми бүт онлайн сабактын дээрлик көпчүлүгү англис тилинде. Ошо англис тилин жакшы түшүнүш үчүн, онлайн сабактарды жакшы түшүнүш үчүн онлайн сабактар керек. Англис тил керек. Дагы англис тили балдарга жардам бериш үчүн керек. Анткени балдарда азыр мектептерде бардык класстарда, дээрлик начальный класс, башталгы класстан баштап жогорку класстарга чейин балдар көп, мектептер аз болгон үчүн мектептерде ар бир класста 30-тан, 38-ден, 40-тан бала отурат. Алар англис тилди үйрөнүш үчүн бир класста, мисалы, Японияда бир класста 5 же 6 бала окушат. Ал эми бизде ар бир класста 38-40 бала окуйт. Ар бирине англис тилин үйрөтүп жетише албайт мугалим. Ошондуктан англис тили балдарга аябай керек. Мектептен алгандарын үйдөн дагы түшүнүп, үйдөн дагы окуш үчүн, ал үчүн ата энеси дагы кошо англис тилин үйрөнүш керек. Мисалы, мектепте сабак өтүлүп жатканда англис тилин үйрөнө турган балдар сөздү, доскада турган сөздү жазып жетише алышпайт. Алар сөздүн айырмасы менен тыбыштын айырмасын билбей келишет үйгө. Тыбыштар бөлөк окулат, сөздөр бөлөк жазылат. Үйүнө келгенде балдар апасынын, атасынын мээсин жейт. Ай, могу кантип жазылат, могу кантип окулат деп. Ошондо ата эне билип турганы жакшы. Анткени мен азыр көчө учка эле эй тамгасын өткөм. Эми эй тамгасындагы транскрипция деген эмне? Произношение деген эмне? Сөз деген эмне? Ошонун баарын толук айтып берем бүгүн. Анан ошондо гана силер ушунун баарысын жакшылап үйрөнгөңөр келсе, 3 күн башынан аягына чейин сабакка толук катышып, кулагыңарды кенен ачып, дептериңерге жазып, колуңарда ручка, астыңарда дептер болушу керек. Анан 3 күн катышкандарга атайын англис китептери ойнотулат. Эгерде 3 күн бою жакшы катышып, активдүү катышып, берген суроолорго жооп берип, көчөн китап сөздөрдү эстеп калгандар, мен азыр кайталап сурайм, жооп берсеңер, китеп ойнотулат. Анан 50% жеңилдик берет. Мисалы, стандарт курсу 10 000 сом тура турган болсо, 50%ке арзандатып 5 000 менен окутам. Анан кийин атайын розыгрыштар болот. Мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдү силер катышканда гана, толук катышканда гана ала аласыңар.
Мынакей. Эми бүгүн ушинтип адегенде могу бүгүн эй тамгасын өткөнбүз көчү. Эми бүгүн бийин өтөбүз. Бирок өтүштөн мурда мен силерге кайталоо сабагын өтөм. Кайталайм. Мен жөн эле берип койдумбу? Силер ошо бойдон унутуп калдыңарбы? Ошону текшерем. Көчө кайсы тамганы өттүк? Көчө деген ооба мен кенете балама үйрөтсөмбү деп жатам. Туп-туура кыласың. Курсуңду алгым келип жатат туура. Катуураак айтыңыз. Кыйкырып сүйлөп атам. Good morning, Шахзада. Гүлзат сонун. Азамат Кенже эйди өткөнбүз А тамгасы болчу. Туура. Эми мен доскага үчөөнүн окулуштарына мисал келтиргиле деп жазам. Ошол үч жанагы англис тилиндеги кыбыштар кантип окулат? Мен азыр могу жерге жазайын. Эйдин окулушуна мисал келтиргиле. Кандай болгондо эй деп окулат? Эй тамгасы эй болгондо гана эй болуп окулат. Ооба, эй тамгасы эй болуп окулат. Анткени көчө үйрөткөм. Эй болуп окулат, анткени ачык муунда деп үйрөткөм. Ачык муунда эй тамгасы эй болуп окулат дегем. Мынакей эй деп окулат. Буга мисал ким эстеп калды? Грай, это туура эмес жазып койдум. End, туп-туура. End жабык муунда end деп окулат. Аягына үндү кесе. Таласбекова Чынара туп-туура айтасың. Туура. Grape, туура. Table, туура. Эй качан аяк ачык болот? Мына ошону көчө укпай калгандар, эсине сактап калбагандар, аягында англис тилинде и деген тамга кошулса, эй болуп окулат. Эй. Мына сайкал эстеп калыптыр. Snake, grape, table. Snake'ти snake деп жазгынын. Snake деп жазсаң, snake болот. Бул жерде Кенже туура эмес жазып койдуң, оңдо. Snake деп жазчы ошону. Эйди жаз, аягына и жаз. Snake, оңдо. Snake болуп кетип атат, Кенже. Мен сеникин көрүп атам. Ошону оңдоп койчу. Мына Сабина туура жазса, snake деп жазды. Snake. Айнизакан туура жазды. Туура. Биз ачык муунду талкуулап алдык эми, түшүндүк ачык муунду. Эмне үчүн эй боло турганын түшүндүк. Эми жабык муунда кантип окулат эле азыр жазып коем. Ошону окуйбуз. Мына жабык муунду жазып койдум. Буга мисал. Чынара Грейп, Таласбекова Чынара Грейп, Snake. Кенже кайда кирип кетип калды оңдобой. Имангазиева Snake. Эми Нурия Бек туп-туура. Кенже Snake'ти оңдо. Могуке көрүп аткан кыздар көрүп жазып атат, ошолордон кара. Snake азыртан оңдоп ал. Snake деп жаз. Жабык муунда бек туура. Райкан cat. Исакова Кенже. Snake. Мына Кенже. Snake. Ай, могу жерде иин алып сал. Snake деп жаз. Кенже оңдо дагы. Оңдош керек. Шахзада бардыгын туура жазды. Жабык муунда and, back, Мира, cat, Рая туура. Кенже туура. Bed. Ооба деп жазып койдум, Кенже. Түшүндүңбү эми, Кенже? Map туп-туура. Жабык муунду да түшүндүк. Эми биз А кошулганды созулмага мисал келтиребиз. Эмне үчүн созулма болуп калды? Кайсы тамга кошулганда созулат? Азыр ошону айтасыңар. Кейф, Мансура. Мына Нурия туура айтты. Ста туура Шахзада.
Шахзада тура. Кейт ачык моңго кетет. Доска көрүнбөй жатат. Мына доска көрүнүп атышы керек эле. Мына доска көрүнүп атат. Көрүндүбү эмне ана? Мен досканы жазганда жакыныраак коюп коеюн. Мына эми көрүндү. О, мынакей А тамгасы көрүндү. К, Сайкал туура жазды. Имангазиева туура жазды. Буканым туура. Фа дедимби? Туура. Бул муну да үйрөндүк. Эми андан кийинки окулушун жазабыз. Ал кийинки окулушу кандай окулат? Болуп окулат. Көк эле жакшы окшойт. Жакшы көрүнөт окшойт. Көк менен жазайын. Ай. Мынасы. Так, деп окуйбуз. Мынакей. Мындай окулганда эми даана көрүндүбү? Жашыл көрүнбөй калат экен. Дегенге кайсы сөздү кошуп коелук? Ия ал кийинкиге кетет. Райкам бул жерде туура эмес. К, Рая тетиги рыны ашыкча жазып койдум. Бак туура. Жашыл маркер эмес, көк менен жазып атам. Ооба туура. Могурукиге Кэри, Мэри деген сөздөрдү бүгүнкү жазууларыңыз көрүнбөй жатат. Боруңуз жакшы жукпайбы дейт. Жугат. Хат, Буканым. Транскрипцияны жакшы түшүндүңбү? Транскрипция жазып атам ал жерде. Сөз эмес, транскрипция. Менин эмем тет жакта жаткан указкам. Ти ал бөлөк үндүү, ал бөлөк үндүү. Бул жерде деле кайталап атабыз. Могу жазгандарыңар туура эмес. Мира, туура эмес бүгүнкүгө. Ти туура эмес кийинкиге. Хат туура эмес бүгүнкүгө. Сабина туура эмес жаздың. Мэри деген мисалды эле жазып коелу мына. Мэри. Мына. Болду, А болду, биягы үндүү болду. Эми түшүнүктүү болдубу, кыздар? Мэри. Мына эми түшүнүктүү болду. Имангазиева атың ким сенин? Мэри. А жазгының. Могу жерде инин кереги жок. Мэри. Могу жерде А турат мына. Дагы көрсөтүп коеюн. Деп жаз. Мэри. Ката. Сабина ката. Агыл. Кэри. Туура. Ice cream. Ал ай тамгага кетет. Мэри. Эми туура болду. Сабина туура. Артикл. Мэри. Мира туура. Буканым туура. Мэри. Түшүндүк, Түшүндүк. Эми андан кийинки окулушу. Бул 4-сү кеттиби ушу менен? 5-си жөн эле артикл. Демек буга кайсы сөз жазабыз? Кайсы убакта ал артиклди колдонобуз? Кана ким айтат? Бир эле буюм турганда, белгисиз бир эле буюм турганда деп колдонобуз. Деген азыр кереги жок. Белгилүү артикл. Силер эле өтүп атасыңар. Тамганы эле. Ошондо эбук туп-туура. Шахзада туура жазды. Эбук туура. Клара туура. Эбук туура. Шахзада туура. Эми бул эйди бүттүк бүгүн. Ушинтип биз эйди бүттүк. Азыр мен 3 группага бөлүп коеюн. Ошолорго ар бири үчөөнөтөн ким биринчи мисал жазып берет? Ана силерди мисалды күтөм. Үчөөнөтөн ким биринчи мисал жаза калат? Apple туура эмес, Камила. Туура эмес. Эмеп, эбой. Туура. Мындай чийип туруп жазганыңар өзүңөргө деле туура болот. Монтип чийип алгыла.
Буга бул пример, буга бул пример деп. Кана. Меп туура, бек. Ийикти буканым туура эмес. И кереги жок бул жерде. Baby, apple, pencil. Pencil вообще бул жерге кереги жок. Бүгүн А тамгасын, Эй тамгасын эле өтүп атабыз. Клара, касиет. Baby, apple. Apple'da 2 P, bir эле L жазыш керек. And, map, take, map, made, cat, K. Орги Шахзада жакшы жазды. Баарынан туура жазды. Так, ушинтип бүгүн биз Эйди бүтүрдүк, кайталап бүтүрдүк. Бүгүнкү өтө турган темабыз Биге келдик. Эйди толук түшүнүп бүттүк. Мына доскада би турат. Бини баарыбыз билебиз, Жаңы келгендер, нөлдөн баштагандар баягыдай эле плюс койгула, жаңы келгендер бирди коюп койгула. Ал эми окугандар болсо окудум деп жазгыла. Могу жерде кыргыз тилиндеги, орус тилиндеги В тамгасына окшош, бирок англис тилинде Б алфавитте турган орду боюнча мисалы A, B, C, D, E, F, G айтылышы B. Бирок тыбышы Б тыбышын эле берет. Бардык жерде Б деп эле окулат. Мына бу тыбышы. Мына кыздар, бул жазылуу тамгасы. Кол жазма тамгасы. Бул печатный шрифт. Печатный шрифт деп коет. Бул тамганын айтылышы Би деп. Бул тамганын тыбышы. Айырмасын билдикпи? Бул дептерде жазылышы. Бул китепте печатный буквасы. Бул тамганын айтылышы. Алган орду боюнча A, B, C, D, E, F, G дегендей. Ал эми бул тыбышы Б. Кайталадык, түшүндүк, Мына Мира биринчи келиптир. Бурул жаңы эме нөлдөн баштап атыптырсың. Чынара Алыбаева. Бул эменин эмне? Бирдин ордуна жазып койдуңбу? Канайым биринчи жолу келипсиң, Канайым? Алфавит Эйди түшүнүп калдыңбы, Канайым? Азыр бир сыйра кайталадык го. Эми Бини түшүндүк. Би окулушу, би жазылышы, тыбышы. Эми муну окуйбуз Окуйбуз. Book, bed, bag, ball, bike, bread. Эми могу жерде мурда окуп жүргөндөр ким которуп берет? Book. Ким билет муну? Канайым. Эмне дейт? Школдогу программа. Туура. Булардын баары китеп туура. Билет экенбиз. Эми ушуну бул кровать экенин билебиз. Бул эмне экенин билебиз? Бул кана bag. Эмне болду? Bag. Сумка. Туп-туура. Андан ары кеттик. Бол. Бул эмне? Кана кимиси айтат? Бол. Туура. Андан ары кеттик. Байк. Сумка. Байк. Эмне болду? Байк. Кана. Байк. Топ. Велосипед. Туп-туура. Bread. Так, эми ушунун жазылышын жаздык. Эми окулушун бул жерде жазылып турат. Ушуларга кана нан туп-туура, бурул туура, роза туура,
велосипед туура, Роза Кошонова туура, Нан, Бурул туура. Эми мындай кылабыз. Мунун биз азыр өчүрөбүз дагы. Ушулардын транскрипция дегенин жазабыз. Транскрипция дегенди силер биринчи күндөн баштап, биринчи тамганы үйрөнгөндөн баштап жазышыңар керек. Мына транскрипция азыр мен окуганды, которгонду билгендер, азыр транскрипция жазып бересиңер. Кана кимиси транскрипция жазат, ким жазат. Могу жерде Чынара Алымбаева ган деп койгонун эмне? Хлеб, ган, нан деп жазсаң туура. Сүйкө дейт. Айны Жакан, сүйкө дегениң эмне? Сумка деп жазайын дегенсиң го. А жерин туура эмес болуп калыптыр. Нандын транскрипциясын ким жазып берет? Нандын транскрипциясы. Мынакей, эмесе мен түшүндүрүп берейин. Б, У, К. Мына эмеле бөлөк жазылган, жазылышын жазганбыз. Эми могуруки айтылышы. Ар бириңерде мына бүгүнкү күндөн баштап эскертейин. 2 дептер болсун. Бирөөсү рабочий дептер болсун, бирөөсү словарь, сөздүк жазган дептер болсун. Сөздүк жазганга момундай 3кө бөлөсүңөр. Бияка сөз жазылат, бияка транскрипция жазылат, бияка которулушу жазылат. Түшүнүктүү болду, балдар, кыздар. Транскрипцияны ортосуна жазасыңар. Мен эми ушуну дагы досконально көрсөтүп берейин. Словарды кантип жазыш керек. Мынакей бул силердин сөздүк дептериңер. Мояка жаздыңар. Бук деп жаздыңар дагы. Ушул бок деп окулбайт. Бук деп окулат. Бук. Мына 4 жашчы кашаны ачып, ичине кандай окулса ошондой жазып, транскрипция только печатным шрифтом жазылат. Печатный. Момундай жазбайсыңар. Анан бияка которулушун китеп деп жазып коесуңар. Бүгүнкү күндөн баштап ар бир сөздү жаттап, ар бир сөздү туура окуганга үйрөнгүлө. Анткени силерге керек. Силер балдарыңарга ушуну үйрөтөсүңөр. Могу жерде отурган балдар, кыздар айтып атат. Мен балама үйрөтөйүн дедим эле деп. Мына могуну үйрөтөсүң. А кээ бир балдар туура эмес окуйт. Мына бок деп жазып турбай, бок деп окуйт. Бук болгону окулушу бук. Эми андан аркыны кетебиз. Могу жерде биздин китепте жазылып турат. Буктан кийин бет деп жазылып турат. Мына бет. Бед. Бул кыска болгондуктан ушундай эле окулат. Бирок печатным шрифтом жазылат. Момундай жазуу жүзүндө жазбайсыңар. Бет. Кровать. Сүрөтүн тартып койсо болот. Же болбосо сөзүн эле жазып койсо болот. Кровать дейсиңер. Кана баарына түшүнүктүү болуп атабы? Баарыңарга жеткиликтүү болуп атабы? Менин үнүм угулуп атабы? Бул жерде бат дегенди ким жазып койду? Имангазиева атың жазып койчу. Батты жазган жокпуз азыр. Биз букту жаздык. Бат бул жерде эч кандай кереги жок мунун. Бред эле болот мына. Азыр мен бредти жазып берейинчи. Бред. Интип эле окулат. Б-Р Э Д. Бред. Каша жабылды. Нан. Бред, нан. Түшүндүк, Бред. Кана бет туп-туура. Ошону Роза абдан жакшы окуп атат. Кенже, сонун. Бредти туура жаздык. Ак жолтой. Ак жолтой да эме туура жазып атат. Эми түшүндүк муну, Эми көчөтөн бери эле айтып атам, кыздар. Мынорки орозонун убагында окуп атканыңар үчүн стандарттары мурда биз 10 менен окутчу элек. Азыр могуки орозонун убагына туш келгендиктен 50% азайтып 5000 менен окуп атасыңар. Демек бул абдан эле арзан. Бир айга 2,5, дагы бир айга 2,5, баары чогулуп келип 5 стандартта. Мына азыр
мен жаңы келдим, окуп атам дегендерге ал эми премиумдарга 14 болчу. Орозо убагына туш келгендиктен жети. Ал эми жалгыз эле өзүм окуйт элем, Zoom'дан окуйт элем, тет-а-тет окуйм дегендерге 20 болчу. Азыр 10 кылып турабыз. Эми могу жерде сөздөрдү түшүндүк. Транскрипцияны түшүндүңөрбү? Түшүндүк деп жазып койгула, же болбосо ооба деп жазып салгыла. I don't know. Медетип Ак Жолтой, эмнени билбей атасың? I don't know деп жазып коюп турсуң, билбей атам деп. Кайсыны билбей атсаң мен кайра түшүндүрөйүн, айт. Кенже туура, Дарика туура, Бурул түшүндүк, Азаматсыңар. Баары түшүнүктүү болду, Эми андан ары кеттик. Мына бүгүнкү өткөн тамгабыз, көчөгүнкү кайсы тамганы өттүк эле? Кана, кайра эсибизге салалы. Туура, Райкан yes, туура. Түшүндү. I understand. Туура, yes. Эйди өткөнбүз. Эйдин сен транскрипциясын жазып атасың. Тамганын өзүн жазып койчу, эйди. Кандай жазылат эй тамгасы? Эй тамгасы. Туура, А тамгасы. Бул англис тилинде деле, кыргыз тилинде деле, орус тилинде деле А. Бирок англистер эй дейт. Бүгүнкү өткөн тамгабыз кайсы болду? Кана. Сайкал туура кетип атат, Дарика туура, баары туура, Элзада туура. Бүгүнкү тамгабыз кайсы болуп атат? Туура, Бурул туура, Нурия туура, Клара. Мына бини өтүп атабыз. Дарика би, Райкан би, Бурул, Айназик би. Эми муну эйди өттүк, бини өттүк. Эми ушу сөздөргө биз азыр сүйлөм түзөлү. Сүйлөм. Биз өткөндө биринчи сабакта, көчөгүнкү эртең мененки сабакта учурашканды үйрөндүк элеке. Учурашканды билебиз. Good morning, good afternoon, good day, hello, hi, welcome деп. Андан кийин кайсыны үйрөндүк элек? Дагы бир сүйлөм өткөнбүз. Кандай кана ким эстетет? Биз өткөнбүз көчө бир сүйлөм. Силерге керек. Баарыбызга керек. Кана тамганы өттүк, учурашууну өттүк, hello'ну өттүк. Клара, Азамат, баарыңар конспект илеп атасыңарбы? Дептер, ручка, эки дептер астыңарда болсун. Сөздүк дептерди мына мен түшүндүрдүм. Рабочий дептериңер түшүндүрдүм. Кыбыр эткенин баарын жазасыңар. Айседес туп-туура, Бактыгүл туура, Клара туура, Райкан дуну ой Азамат, жардамчы этиш дууну кошконбуз көчөгүнкү сабагыбызга. Бишкек Нурия, Бишкек, Айседес, Бурул туура, Майрам эй туура. Так, эми түшүнүктүрбүз. Эми бүгүн I have менде бар дегенди өтөбүз. Көчө мен көрдүм дегенди өткөнбүз. Мен көрдүм. Эми менде бар дейбиз. Менде бар. Мен туура, Бурул туура, Айседес, Майрам туура, Айдөntү өткөнбүз, жекелик көптүктү өткөнбүз. Туура. Баарыңар жакшы түшүнүптүңөр ай. Азамат экенсиңер. I don't see a desk туура кошону бар болсо. Мына Медетип Ак Жолтой жазып атат. I have a book. Туура. I have менде бар. Туура. Эми бүгүнкү сүйлөмдөрдү мына могу словарды өчүрөйүн дагы. I have a book деп жаза алам. Ошентип биз кичинеден тамганы да өтүп, сөздү да өтүп, сүйлөмдү да өтүп, сөздүктү дагы баштай турган болдук кыздар. Мына I have a book дедик. I have a book деп койдук. Баарыңар түшүндүңөр. Менин китебим бар. Туура. What is your name'ди да өткөнбүз көчө. Ошондо Б эле болуп окулабы? Ага окшош
What is your name? Oh, I have a book. I have a book. Тура, тура, тура. I have a cat. Тура. My name is Adisa. Тура. Эми, бүгүнкү өтө турганыбыз туура I have a book. Бирок деген сөздү кошобуз. Менин китебим бар, бирок дептерим жок. Ошону өтөбүз. Мына кантип айтабыз ошону? Ким мага жардам берет? Кана. I have a book. Туура. Бирок менин дептерим жок. Кантип өтөбүз? Бирок, туп-туура, бурул-туура. But, туура. Бет, Дарика бет жарганат. Isn't, туура эмес. Исакова Кенже, туура эмес. Isn't. Рахат, I have a cat, but I have not a dog. Туп-туура, могул жерде Рахат туп-туура жазды. I have a cat, but I have no a dog. Туп-туура. Ушуга мынакей бүгүнкү бат деп туруп аягын улабай койгом. Азыр аягын улайлы. I have no a table деп коелу, a pen деп коелу мисалы. I have no a pen. Дедик. Муну түшүндүк, кыздар? Кана, but not copy book. But I have no деп эле жазгыла, not'ту жазбагыла. I have могул жерде I have my book is pencil. Туура эмес болду. Могул жерде ак жолтой туура эмес болуп калды. H'ти алып сал, I деле кой. I have my book, but I have no a pencil деп жаз. Могул эмеңди сүйлөмөңдү оңдо. I have a book, but I have no. Могул жерде шахзада no жок болуп атат. Мына. I have a book, but I have no a pen болуш керек. Шахзада сеники эмне болуп калды? I have a book, but I have no жок болуп калды. I have жок ошол жерде. I have not'тун тысын алып сал. Ошондо I have a book, but I have no a pen. Алтыным Шахзада туура жаздым. I have no Фарида туура. Бирок ручкам жок туура. I have a book, but т аягында т болуш керек. Бад эмес, Манзура. I have no a pen туура. I have no a pen туура. I have no pencil. Туура. Эми муну түшүндүк. Эми ушул эле сүйлөмдөргө жазып алдыңарбы баарыңар? Мен өчүрөйүн. Муну өчүрөйүн дагы суроо берели. Көчүү дагы суроо бердик элек го. Азыр биз жекелек эле түрдү өттүк. Менде бар. Эми тиги кызда бар, тиги балада бар, бизде бар деп өтүшүбүз керек. Ошон үчүн кайрадан местоименияны колдонобуз. I, мен. Сиз дегенди кантип айтыш керек эле? Сиз. Сен, сиз англис тилинде. Кантебиз? Кана. Көчүп өткөнбүз. Ким мага жооп берет? Туура. She, you, туп-туура. Могул жерде you'ну ким жазды? Клара жазды. Клара да жазды. Роза да жазды. Айжамал жазып атат. Айжамал Исакова Кенже жазып атат. Туура. You. Бул англис тилинде. Сиз дагы болот, сен дагы болот. Анан он. Кана. Ана, он. Кайда кетти он? Бала жөнүндө. Балага кайрыла турган болсок. Азыр эле кыздар жазды эле. Ки, туура. Могул жерде ким туура жазды? Имангазиева. Имангазиева атыңды жазып койчу. Имангазиева хи деди. Андан ары дагы бирөөлөр ши деп атат эле могул жерде. Ши, Айназик. Ши, Райкан. Ши. Туура. Ши кетти. Эми биз кандай болот? Бизде бар.
Biz. Biz көчө өткөнбүз. Biz. Райкан туура айтат. Biz. Oui. Андан ары сиз. Сиз кайта эле эмне болот? Сиз. Могул жерде бирөө туура келатат. Кызы Шахзада. Сиз кайра эле сиз болот. Анткени англис тилинде сен деле, сиз деле you. Андан ары алар да бар. Oui туура, Дарика туура, Айназик туура, Манзура туура, Oui туура, Абдыкалыкова туура жазды. They. Айна Уинин эмеси туура эмес болуп калды. They, Манзура туура. They, мынакей. They. Эми ушуларга сүйлөм түзөбүз. Баштадык. Меники бар. Менин үй бүлөм бар. Кана, менин үй бүлөм барды жазабыз азыр. Бир аз күтүп турайын. Англис тил керек, ушинтип балдарды окутушубуз керек, өзүбүз үйрөнүшүбүз керек. Чет мамлекетке чыкканда кор болбой калыш үчүн. Кана биз кайсыга келдик элек? Меники бар деген келгенбиз, I have a family. Туура. Эни кой. Анткени бир эле үй бүлө. I have a family. Сайкал туура жазды. I have a family. Туура. A family жаздык. Эми сенин үй бүлөң бар. Сенин үй бүлөң бар. Сеники кана ким? Сенин үй бүлөң бар. Каяка кетти? Сеники, сиздики деген. Сиздики. Могул жерде Исакова туура жазды. You have a family. Family'nin аягында аягы туура эмес болуп калды. Family туура. You have a family. Туура кетти. Андан ары улантабыз. Тиги баланын үй бүлөсү бар. Тиги баланын. Он имеет семью. Он имеет. Назаркулова Света Хаве деп жаз. Хаве. Кеве эмес, Хаве. You have a family. Алмаз Сайкал туура. You have a family туура. You туура. Have a family. Имангазиева ылдый жагып акыркысы туура эмес. He has a family. Райкан туп-туура. He has a family дедик. Мына дайыма эсиңерде болсун. Үчүнчү жакта мына жерде Сабина туура эмес жазып койдуң. He has болот. Этиш жекелик түрдө S деген мүчөнү ээлейт. Has болуп калат. Have эмес, has. Роза has. Андан ары кеттик. He has a family. Шахзада туура. Дарика туура. Манзура. She has a family. Has a family. Has. Могул жерде has a family болот. Анткени үчүнчү жак. He has. Исакова туура эмес. High has болуп калды сеники. High has. Такыр туура эмес. She has a family туура. He has. Чынара туура. She has a family туура. Рая туура. I have туура. He has a family. Айназик. Ани Закан. Алмаз Сайкал туура. She has a family. Түшүндүк муну. Эми муурики көптүк түрдө we, you, they бардык эле have болот. Have. Муну да түшүндүкпү? Кана түшүнгөндөр түшүндүк деп жазып салгыла. Бул түшүнүктүү болду окшойт, баарына. Баарыңарга жеткиликтүү болду. Азаматсыңар, орозоңор дагы аябай жакшы өтсүн. Эч кандай кыйналбай. Жараткан ар бириңерге жакшы ниетиңиздерди, дуба тилегиңиздерди кабыл кылсын. Үйүңүздөрдө береке болсун. Денеңиздер, ден соолугуңуздар чың. Жүрөгүңүздөрдө ыйман толтура болсун. Карачы кандай сонун үйрөнүп атасыңар. Бириңер да калбай жакшы жазып, мына I understand. Шахзада англисче эле жазат экен. Молодец. Түшүндүм.
Роза түшүндү. Мала I understand. Туура. Түшүндүк. Жакшы болду. Эми муну тыштайлы дагы. Буга суроо берели. Суроо. Муну өчүрөйүн дагы. Суроо жазабыз. Эми суроо жазганга баягы эле силердин жардамыңар керек. Кана ким кандай суроо бере алат? Кантип сурайбыз? Сурай элеми. Сенин китебиң барбы? Аныкы барбы? Мунуку барбы? Рая, he had a family. Сеники өткөн чак болуп калды. Өткөн чакта I had болуп калды демек. I had, I эмес. Е жаз деди. Айдын ордуна е жазышың керек, Рая. Thank you very much. Рахмат, Шахзада. Рахмат, жоң. Позитивді ойготуп атасыз. Ой, алтындарым, рахмат. Рая, he деп жаз. He эмес, ха эмес. Do you have a book? Туп-тура. Сен налево бак, туура айттың. Do you have a book? Туп-тура. Аягына суроо коюш керек. Эми ошону башка үйрөнөм дегендер үчүн мен бияка жазып коеюн. Do you have a family? Do you have a family? Так, дедик. Do you? You туура эмес жазылды. Кенже. Орун алмаштыр. You аягына келиш керек. Y башына келиш керек. Do you have? He have a book. Жок, Имангазиева. Атың жазып койчу, мен так түшүнбөй атам. Могу жерде да мына эми каталар кете баштады. Могу жерде Бактыгүл сен сурап атасың. Do she has a family? Болбой калды. Ошону азыр кайра жазалы. Анизакан. Сеники да туура эмес. Does she have a family? Туура. Сеники туура болду. Does she have a family? Дыны чоң тамга менен жаз. Кенже аны эмнеге жазып койдуң? Do you have a family? Суроо белгисин кой. Do you have a family? Do you have a family? Туура. Does she have a family? Туура. Могу жерде My name is Адиса. Туура. Адиса деп койсок, мен Адиса экенин билип алайын. Бул могуруки do you have болду. Ал эми үчүнчү жакка does he, does she, does it. Биз жана үчүнчү жакка оно дегенге Лия келип калдым. Жакшы болду. Have you got a family? Туп-туура. Лиянын жооп бериши да туура. Have you got a family? Азыркы современный англис тилинде have you got a family деп да айтылат. Do you have a family деп да айтылат. Does it? Анан аягы түшүнүктүү, Октоп. Муну түшүндүк. Анан кийин do you have'ты түшүндүк. Does he have a book? Туура. Does he a family? Суроо белгисин кой да. Кенже does she? Туура. Мына могу жерде биз илгери бизди окутканда университетте илгери 70-жылдарда have you деп эле үйрөткөн. Have you a family? Have you a breakfast деп. Have you деп эле. Бирок улам грамматика алмашып, улам сүйлөө речтери алмашып, does деген жардамчы этишти, do деген жардамчы этишти кошуп калдык. Анан могу жерде дагы ким туура жазды го. Do you have got a family деп. Азыр ошондой да өтүп жүрүшөт да неме. Азыркы эме боюнча, грамматика болсо. I am glad to see you. Can I learn English? Индивидуал. Макул. Орозматов, сен кайсы жакта жашайсың? Жашаган жериңди айтып койчу. Алмаз. Does she have family? Family'nin аяк жагында Y коесуң. Does she have a book? Туура.
Have you got a book туура. Мына Эля, сен туура айтып атасың. Have you got a family? Азыр ушинтип да сурап калышкан. Have you got a family? I'm from жакшы. Эми индивидуальный деле окуу болот. Индивидуальный болот, ал 10.000 сом турат. 3 жолу окутам аны. Эми биз могуреки Have'ди үйрөнүп бүттүк. Бүтөрүнө канча көп барбасып калды. Кана канча мүнөт калыптыр. Так, биз дагы убактыбыз бар экен. Демек, андан ары өтөлү. Англис тилин болсо силерге керек экени мына көрүнүп атат силерден. Эми мындан аркы өтө турган айта турганыбыз, биз сөздөрдү дагы көбөйтүшүбүз керек. Бир эле мектептин программасында калып калбастан, жашоо турмушубузда керектүү сөздөрдү үйрөнөлү. Биздин жашообузга керектүүлөр shop, museum, theater, medical center дегендер бар, ошолорду жазалы эми. Мектеп программасына жеттик, келдик. Эми могурекилерди өчүрөйүн дагы силерден ошо күнүмдүк жашообузда колдонуучу сөздөрдү күтөйүн. Кана медицинский центр кайда? Дүкөнүңөр кайда дейт. Мисалы биздин Чолпон атада эле толтура адамдар бар. Толтура адамдар бар. Алар деле мунуңар кайда, тигиңер кайда деп сурашат бизден. Анан баша азыркы мезгилде ошо инострандарды, чет өлкөдөн келгендерди ташый турган шопурларга да англис тил керек. Биздин Чолпон атадагы таксисттер, Чолпон атадагы машина айдап жүргөндөр, жайкысын биз Чолпон ата курортный шаар, билесиңер. Жайкысын бизге дүйнө жүзүндө канча мамлекет болсо, ошонун баарысынан туристтер келет дагы. Анан кийин англисче билгендерге жыргал, аларга котормочу болот. Ал эми билбегендерге азап. Таксисттер, ай бери келчи, могуну которуп берип койчу деп бизге жалдарашат. Демек, шопурларга да керек англис тил. Алар да окушу керек. Анткени азыр дүйнөдө, дүйнөнүн баардык жерлеринде чет мамлекеттен Кыргызстан туризмдин мекени деп Кыргызстанга көп келишет. Суу самыргандай сонун жер, аякка барышат, Оштогу кооз жерлерге барышат. Баткен көлүн көрөлү деп барышат. Чолпон атагы дагы сонун музейлерибиз бар. Аларга келишет, көлгө келишет. Анан ошолорго, биздин шофёрлорго дагы англис тил керек. Деги эле могуреки жашап жаңы заманда, могурекиндей жаңы доордо кенедей баладан баштап үйдө отуруп калган апаларга, аталарга англис тил керек. Анткени жаш баласы менен эч жака чыга албай, балдарын эч жака таштай албай аткан энелерге, аталарга англис тилди баласына үйрөтүш үчүн да керек. Баласын туура сүйлөтүш керек, туура окутуш керек. Ата эне билип турса, анан англис тилди үйрөнөт да. Мисалы биз ковидте үйдө отуруп калдык. Ой, анан жалдырады го бул англис тил мугалимдерге. Ай, балама түшүндүрө албай атам, балам билбей атат. Түшүндүрүп берип койчу, телефон аркылуу айтып койчу, телефон аркылуу жазып берип койчу деп атышты. Демек, ар бир ата энеге керек. Эми биз азыр мына 3 күн башынан аягына чейин катышып аткандарга англис китептер ойнотулат деп айттык, жаңы кирип аткандар уккула. 50% жеңилдик берип атабыз, аны да билдиңер. Мүмкүнчүлүктөр иши кылып, могуреки 3 күн бою толук катышкандарга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Эми азыркы мезгилде медицинский центр деп ким жазып коет болчу? Азыр досканы ачканда мен көрөйүн кимиңер жаздыңар. Бул жерде hospital туура where is hospital деп жазып атасың. Эми бул жерде where is дегенге to be деген этишти колдонобуз. To be, быть, болуу. Баруу эмес, болуу. Мисалы,
Бүгүnkү etишти сүйлөмдөрүбүзгө керектүү этиш бул эмки сабакка. Бүгүнкү биздин суроолуу сүйлөмүбүзгө керектүү этиш to be. Мына биз to be деген этишти өтөбүз. To be деген этиш болуу, иметь. Мен бар деп которулат. Болуу деп которулат. Бүгүнкү биздин сурообузга where деген сурообузга, кайда деген сурообузга ушул этишти сөзсүз түрдө колдонобуз. Анткени бул этиш болмойун биздин суроолуу сүйлөмүбүз түзүлбөйт. Биздин суроолуу сүйлөмүбүздү азыр where деп жаза турган болсок, сөзсүз түрдө жанында to be колдонушу керек. To be. Эми to be'нин сүйлөмгө кантип кирет? Ошону үйрөтүп коеюн. Мына силер улам сурап атасыңар 2 айлык курста стандарт кандай болот, премиум кандай болот, индивидуальный кандай болот деп суроолор туулуп атат. Ошондо стандарт курс жаңы эле айттым, орозого байланыштуу 50% арзан 5.000, орозого байланыштуу премиум курс 14.000ден 7.000, индивидуальный курс азыр арзымат окуйм деп аткан 20.000дин ордуна 10.000 сом. Эми стандарт 2 жолу болот, премиум 3 жолу болот, индивидуальный сабактар 3 жолу болот. Эми to be'ни азыр көрөбүз. Кайра эле мен, I, сен, сиз, you, он, ана, we, you, they. Буларга могу to be абдан айырмаланат. Мен бар мугалим. I am a teacher. Могу to be келет дагы am болуп калат. Am. Сиз окуучусуз, сиз студентсиз. А болуп калат. Буга келет дагы А болуп өзгөрүлүп кетет. А. Ал эми he, she, эмер жерде it деген бар. Itке дагы бул үчөөнө келет дагы is болуп калат. Мына сүйлөмдө турганда, сүйлөмдүн ичине киргенде to be этиши am, a, is. Ал эми көптүк түрдө биз, сиз, алар. Аларга баарына А. Эми сүйлөм түзөбүз. Силер менин студентимсиңер. Мен студентмин. Кантип айтабыз? Мен студентмин. Ана могу жерде азыр көрөбүз. Могу жерде медицинский центр деп бирөө жазды. I am at work, мен жумуштамын деди. Where is a medical center туура. Where a hospital. Көрдүңбү ушул жерде? Hospital бир эле больница болуп атпайбы? Демек, where is hospital болуш керек. Бар болуу билдирип атат. Могу жазууларын кандай кылсам, кичине бери кылайын, э? I am a student. Ак жолто I am a student. Туура. Атыргүл баарыңар туура жаздыңар. Студентсиңер туура. You are a teacher туура. Where was hospital? Where I was. They were. Мына бул жерде сен этишти to be'ни өткөн чагында да кошуп колдонуп атасың, учур чагында да колдонуп атасың. They was a hospital. Was'дун кереги жок.
They are they are the hospital was чипсал. I am эге жабышып калыптыр. I am этчи. Эми дичи тура түшүндүк. Эми you are teacher, he she itке койгула. Ошо менен to be'ни түшүндүк. Канаки ал мугалим, она учительница, он учитель, мы учителя, они учителя. Кана аны да жазалы. I am a student, тура. She is a teacher. Абдан тура. We are students. Шахзада Азамат 5 сагат. 5, молодец. She is a teacher. Тура Сабилан. She is a teacher. Тура, кудагы тура. You are right. I am a student. Yes, you are right. We are students. Yes, you are right. She is a teacher. Yes, you are quite right. Сабак сакталат. He is a student. О жерде ката, Нурия. He is a student. Эсти көптүктүргө колдонушуң керек. Эсти алып сал, эсти аягында алып сал. She are a student. Ал кыз толтура студенттер болуп калды сеники. She is эле болуш керек. She is a student. Yes, you are right. They are students. Yes, you are. Апостроф не надо. Сайкал апострофу брать. Кашмира, Азаматсың. Thank you very much. We are doctors. Аре деп жаз, Клара. Аре. Мына аре. Көрүнүп атабы сага? Аре. We are doctors. Кана ке кана. Каяка кеттиң, Клара? They are students. Сайкал апострофтун кереги жок. She is a teacher. Аягында. They are teachers, тура. We are singers. Ой, Азамат, сен жакшырды айтып окшойсуң эле. She is a student. She is отдельно жаз. We are teachers. We are дегенде деген артикль бир эле адамга колдонулат. Бир эле буюмга. We are teachers. Алып сал. We are singers. Молодец. Эле жакшырды айтып окшойт, эле нурда атабыз. We are doctors. Тура, Клара, тура. Докторлорду бүтүрдүк. Туристтербиз деп жазгыла. Биз туристтербиз. Алар туристтер. Канакей. They are students. Анан ар бир сүйлөм жазганда чоң тамга менен жазгыла. Роза, сен тыны чоң тамга менен жаз. They are doctors. Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы үйрөнүп атасыңар. Баарыңардын абдан аракетчил, ынтызар, иштерман кыздар экенсиңер. Абдан жагып атасыңар. Тура. Не дейт? We are tourist. Турист кандай жазылат? I am a student. They are doctors. She is a singer. They are tourist. Тура. Туп-тура жазылды. Абдан тура. Демек, биз эми муну түшүндүк. Сылабарга жазып атасыңарбы сөздөрдү? Сылабарга сөздөрдү, улам жаңы кошулган сөздөр жазгыла. 2 дептер болсун айттым, Бирөө рабочий, момундай көнүгүүлөрдү, тамгалар жазып турасыңар. Бирөө болсо, мурики улам жаңы кошулган этиштерди, грамматиканы, жаңы сөздөр жазганга 3 бөлүктөн бөлүнгөн сылабар дептериңер болуш керек, сөздүк дептер. Эми муну өчүрөм дагы. Силер ушуларга суроо түзөсүңөр. Англис тил керек бекен, кыздар? Мына силер көп балалуу же балдарыңар жашпы? Үйдөн ушинтип англискийди үйрөткүлө. Үйдө отуруп алып, англискийди үйрөнүп, саякатка чыкканда силерге жеңил болот. Эми суроо бергиле Тубиге. Тубини кайра жазып коеюнбу? Эстеп калдыңарбы? Сылабарыңарга жазып алдыңарбы Тубини? To be. Ушуну
азыр сүйлөмгө колдонобуз. Клара, туристтис. Зататочко эс мүчөсүн кош көптүк түрдө. Алар туристтер. Мына кыргыз тилинде деле кошулуп атат да. Алар турист эмес. Алар туристтер. Алар окуучулар. They are tourists. Турус. Ишетичи туура. Так, эми биз суроо бергенди азыр баштадык, Туура болуп атат, туура кетти. Are you a student? Ушинтип биз бүгүнкү сабагыбызды аягына чыгып баратабыз. Бүгүнкү өткөн темаларды түшүндүкпү? Түшүндүңөр, Стандартты эстеп калдыңар. Премиумду эстедиңер. Индивидуальный арзымат деген бала чыгам деп аткан, ада эстеп калды. Бааларын билесиңер. Стандарт 5000, премиум 7000, арзандатылганы. Индивидуальный 2 айлык курска ошончо төлөйсүңөр. Ошентип биз баарын түшүндүк. Бүгүнкү өтүлгөн темаларды түшүндүк. Индивидуальный баасын 20.000 болчу. Бирок мынорки орозо убагында болгондуктан жарым баасын арзандаттык. 10.000 болду кыздар. Ошентип силерге бир топ жардам кылып атабыз. Баарыңардын комментарийлериңерди окуп жетише алган жокмун. Анан кээ бирлери жумасына 2 жолу болот стандарт. Премиум жумасына 3 жолу болот, индивидуальный жумасына 3 жолу болот. Телеграм каналда өтөт. Видео сабактар болот, суроо жооп болот, электрондук китеп бар. Электрондук китептен окугула. Даяр методикалык китеп, аны ошол электрондук китептен окуй аласыңар. Менин жазган китебим боюнча, мына орки мен жазгам. Ушу китеп электрондук вариантта бар. Ошо электрондук варианттагы китептен силер күнүмдүк болуп аткан сабактарды окуп, ошо сабактагы жаңы сөздөрдү жаттап, ошо сөздөргө сүйлөм түзөсүңөр. Бүгүнкү өткөн этиштерди үйгө тапшырма. Стандарт топ менен база, премиум көбүрөөк практика болот, плюс китеп болот. Китепти мынорки менин китебимен сырткары Валентина Скульте деген китепти да сатып алгыла. Премиумду окугандар Старковду сатып алып колдонсоңор да болот. Илгерки Старков деген жакшы китеп. 2 айда өтүлгөн темалар алфавит, грамматика. Мына азыр грамматиканы өтүп атабыз 2 күндөн бери. Өткөн чактарды да өтөбүз, present past, future'лерди өтөбүз. Суроолорду беребиз. Суроолордун 4 түрү бар. Аларды азыр мен айтсам баары бир жаттап калбайсыңар, кийинкиде айтам. Общий вопрос, специальный вопрос, альтернативный вопрос, interrogative question дегендер болот. Анын баарын ар бир сабакта майдалап түшүндүрүп берем. Ар бир сабакта силер 300гө жакын сөз үйрөнүшүңөр керек. Премиумда 2 айдан кийин силер ошонун баарын кадимкидей практикаңарга колдоносуңар. Анан кийин ошо колдонгон сабагыңар боюнча тексттерди окуйсуңар, тексттерге суроо бергенди үйрөнөсүңөр, тексттерди жатка айтып бергенди үйрөнөсүңөр. Бире-бириңерге суроо берип, бири-бириңердин ким окуй турган болсо, теге эмени окууну улантабыз дегендер бар да, Ана бүгүн катышкандар үчүн атайын шарт, оруз айына карата 3 күн толук катышкандарга гана сабак окулат. Ошондой кыздар. Плюс коюп кеткиле, 3 күн орус окуп аткандар, толук катышкандар баарыңар плюс коюп тургула. Бүгүн катышкандар үчүн ушундай атайын шарттар берилет.
Так. Эми бүгүнкү сабакты баарыңар эле түшүндүңөр окшойт. Стандарт 5000 уктуңар жеңилдик 50%, премиум 7000, индивидуальный 10.000. Анткени биз 50% арзандаттык. Кана ким окуйм деп атат, ким окугусу келип атат, китептер берилет. Кана кимдер катышкысы келип атат, кимдер окугусу келип атат, кимдер окуйм деп атат, кана кимдер окугусу келип атканын айткыла. Могу жерде окуйм дегендер баардыгысы мына жаңы окуган, жаңы келгендер плюс коюп атат. Баардыгы Абдыгапарды окугусу келип атат, Сабина. Ошондой электронный китеп канчадан, китептерди списоктун жазып койсоңуз жакшы болмок. Китептерди мына өркү англис тилин окуу китебин деген 3-класстын англис тилинин алфависи деген китеп. Анан Валентина Скульте деген китеп. Бул атайын балдар үчүн жазылган. Өтө жеңил тил менен жазылган. Анан кийин мындан сырткары эгерде премиум класста окуп каласыңар 2 айда, ошондо монореки китептер менен кошо Старковду да кошо окуйсуңар. Аны дагы китепканалардан, китеп магазиндерден таап алсаңар болот. Электронный китеп жакшы. Сабак баарыңарга түшүнүктүү болду. Азыр деген түшүнгөндөр. Сабак баарыңарга жактыбы, кыздар? Кандай жактыбы? Сабак жаккан болсо баарыңар плюс койгула. Азаматсыңар. Жакшы. Азамат. Баардыгыңарга бүгүн абдан ыраазы болдум. Анткени сабакты аябай жакшы түшүнүп, анан кийин могу жерде сабак жаккандар, окуйм дегендер купить деген кнопканы баскыла. Комментарийлериңердин баардыгын окуп жетише албай калдым, бирок баарыңар активдүү катышып атканыңарга абдан ыраазымын. Азаматсыңар. Баарыңар эле бүгүн сонун катыштыңар. Жакшы катыштыңар. Баарыңарга эле 5 деген бааны коймокмун. Дневниктериңерди ачып койсоңор. Ушунча сонун активдүү кыздар экенсиңер. Тынбай комментарий берип жазып аттыңар. Тынбай ыраазычылык билдирип аттыңар. Ушу англис тилин үйрөнөм дегениңерге мен абдан сүйүнүп, ыраазы болуп атам. 5 силерге. Бирок кандай сонун окуп атышат кыздардын баары. Кечинде дагы болот, кечинде да кирсеңер болот. Анткени азыр көпчүлүгү ушу эмеде окшойт, жумушта окшойсуңар. Жумушка кетишкен окшойт. Эми кечкисин сабакка дагы толук катышсаңар, 3 күн калтырбай катышкыла, калтырбай. Китеп берилет. Азаматсыңар. Жакшы жооп берип, жакшы түшүнүп атканыңар үчүн рахмат силерге. Эскертүү, белектер бар. Сабагым жакты окшойт баарыңарга. Жактыбы? Анакей. Жакшы. Рахмат. Сизге да рахмат дейт. Рахмат кыздар, азаматсыңар. Жакты. Жакшы. Силерге да рахмат, эжеке рахмат дейт. Шүгүр. Баарыңар ушундай англискийди тез үйрөнүп кеткиле. Силердин практикаңарга колдонгула. Үйүңөрдө балдарыңарга үйрөткүлө. Жолго тиги экскурсияга чыга турган болсоңор, абдан пайдасы тийсин англискийдин. Англискийди окуп алганыбыз жакшы болгон турбайбы деп кийин ыраазы болосуңар. Анткени бул эң керектүү сабак, эң керектүү тил. Буларды ушу бүгүнкү өткөндүн баарын
мээңерге бекем сактап, андан кийин дагы словарыңарды ачып сөздөрдү жаттап, жазган сүйлөмдөрүңөрдү кайра кайталагыла. Үйгө тапшырма ушул ар бир сөз үйрөнгөн сөздөргө сүйлөм жазасыңар, сүйлөм түзөсүңөр. Эмки сабакта текшерем. Плюс коюп кете бергиле, плюс. Купить дегенди унутпай баскыла, купить. Курска жазылам дегендер купитти басасыңар. Чоң рахмат силерге кыздар, чоң рахмат. Ушинтип эле активдүү жашоодо кандай активдүү болсоңор, жашооңор ошончо жеңил өтөт. Ошо менен сабак аяктады. Сабактын соңуна чыктык. Катышкандарга чоң рахмат. Кечинде дагы сабак уланат. Жакшы калгыла кечке чейин.